Үчүнчү сабак. Оюндар күнүмдүк ишмердүүлүк катары. Бул сабакта жашообуздагы оюндар жөнүндө сүйлөшөбүз. Ооба. Кичинекей балдар гана эмес, чоң кишилер да ойношот. Окуучулар менен улуулар дагы ойногонду жакшы көрөт. Бирок аларга такыр башка оюндар ойлонуп табылган. Оюн белгилүү бир жүрүм-турумду аныктаган, атайын бир шартталган кырдаалдагы ишмердүүлүк. Ал адамга өз каалоолорун ишке ашырганга, фантазиясын чагылдырууга мүмкүндүк берет жана ырахат тартуулайт. Оюндар көңүл ачуучу, кыймылдуу, интеллектуалдык, спорттук, компьютердик, мобилдик жана башка болушу мүмкүн. Топ менен ойной турган же башка бир адам менен ойнолуучу оюндар бар. Ошондой эле жалгыз адам ойной турган да оюндар болушу мүмкүн. Компьютердик же мобилдик оюндарды бир нече түргө бөлүүгө болот. Акыл эс өстүрүүчү оюндар, симуляторлор, стратегиялар, аркад же бродилкалар. Оюндар бүгүнкү күндө биздин күнүмдүк реалдуулугубуз. Оюндардын оң жана терс жактары бар. Оң жактары оюндан ырахат алуу, бир нерсе үйрөнүү, реалдуу жашоодо жасай албаган нерселерди жаратуу, ааламдын кожоюну болуу, баатыр болуу жана башкалар. Каалаган жерге, каалаган доорго баруу. Компьютердик жана мобилдик оюндар пайдалуу болушу мүмкүн. Мисалы, Call of Duty оюну биздин Экинчи дүйнөлүк согуш туурасында пикирибизди жарата алат. Pokemon Go оюнунун аркасында биз шаар көчөлөрүндө көп басып, айланабыздагы кызыктуу жайларды арбын биле баштайбыз. Компьютердик оюндар биздин акыл эсибизди өнүктүрүшү мүмкүн, бирок ошол эле убакта мектептеги жетишкендигибизге жана ден соолугубузга зыян келтириши да мүмкүн. Оюнчулар таза абада аз жүрүп, кыймылдуу оюндарды унутуп калышат, курдаштары менен маектешүүсү азаят. Айрым оюндар кыжырданууну жана агрессияны да жаратат. Ошентсе да, заманбап технологияларды багындырууга болот. Технологияларды багындыруу бул аларга аз убакыт жумшап, көп пайда алуу дегенди түшүндүрөт. Мисалы, фантазияны, акыл күчүн өстүргөн оюндарды ойноо. Виртуалдык реалдуулук техникалык каражаттардын жардамы менен жаратылган, адамга туюу сезимдери аркылуу бериле турган дүйнө. Ал үчүн атайын каражаттар колдонулат. Атайын шлемдер, колгаптар, каражаттар же окулустар. Окулустар бул виртуалдык жана адаптацияланган реалдуулук үчүн жабдык. Жабдык көзүңөрдү ушунчалык чылк жапкандыктан силер эки жакты таптакыр көрө албайсыңар. Жабдыктын алдында экран жайгашкан. Ал виртуалдык реалдуулукту көрсөтөт. Оюндар, фильмдер, музыкалар, мультфильмдер бүгүнкү күндө бул индустриянын бардыгы биздин аң сезимибизге таасир этет. Ал эми фильмдин сюжетине же оюнга каалаган жалган маалыматты киргизип коюуга болот. Ошондуктан оюндардагы маалыматтарды башка ишенимдүү булактардан текшергиле. Көптөгөн фильм, мультфильм же оюндардан көмүскө жарнаманы кезиктиришиңер мүмкүн. Бул product placement деп аталат. Айрым ырчылар Nike, Coca-Cola жана башка сыяктуу компаниялар менен келишим түзүп алышат. Өз ырларында алар бул компаниялардын аттарын билгизбей кошуп коюшат. Же клиптерде Starbucks кофесин ичип жаткан, же McDonald's бургерин жеп жаткан учурлар көрсөтүлөт. Кээде биз айрым нерселерди сүйүктүү ырчыбызда же оюн, фильмдин каармандарында ошол нерсе бар болгону үчүн гана сатып алып баштайбыз. Бул сабак боюнча жыйынтык чыгаралы. Оюндар адамдын бардык бош убактысын албашы керек. Акыл эсти өстүргөн же бир пайдалуу нерсеге үйрөтө турган оюндарды тапкыла. Ошондой эле фильмдерден, мультфильмдерден, оюндардан жана ырлардан алган бардык маалыматтарды кайра текшерип көргүлө.